Саламатсыңарбы балдар? Сабагыбыздын максаты коронавирус деген эмне жөнүндө түшүнүк алабыз. Жана гигиеналык эрежени туура сактоого тарбияланабыз. Коронавирус деген эмне? Коронавирус өзүнө бир чынжырлуу молекуласын камтыган тоголок формадагы микроб. Анын тикен сыяктуу сырткы чели таажыны элестетип турат. Илдет ошол себептен коронавирус деп аталат. Клеткага кирген вирус анын цитоплазмасында көбөйөт. Коронавирус өзүнө 32 вирусту камтыйт. Ал иммунитетти алсыратып, инфекция менен күрөшүүсүнө тоскоолдук жаратат. Дарт дем алууну кескин кыйындатат. Коронавирустун белгилери 1965 жылы байкалган, бирок анда өтө кооптуу инфекциянын катарына кирген эмес. Вирус башка организмдердин тирүү клеткаларынын ичинде гана көбөйүүчү кичинекей жугуштуу агент. Клеткага кирген вирус дароо өзүнүн өкүмүн жүргүзүп, улам көбөйө баштайт да чынжырча сындуу уланып кете берет. Акырында туруштук бере албаган клетка өлөт да, ал эми жаңы келген конок кийинки жашоосун улантат. Тагыраагы инфекция башкаларга жугуп баштайт. Бул апаат адамга жукканда тамакта жана адамдын жогорку дем алуу жолдорунда тукумдай баштайт. Улам ылдый түшүп олтуруп өпкөгө жетет да аны кагынтып, кабылдап кетүүсүнө алып келет. Гигиеналык негизги эрежелерин кармоонун абдан маанилүү. Учурда инфекцияга каршы вакцина жок болгондуктан вирус менен күрөшүүдө гигиена абдан маанилүү ролду ойнойт. Вирусту жайылтпоонун оңой жолдору бар. Маселен, үйгө киргенде колду самындап жууп, көчөдө медициналык маска тагынып жүрүү. Колду кантип жууш керек? Колду аккан таза сууга суулап самындоо. Самынды жакшылап көбүртүп, тырмактардын астын, бармактарды, колду сырткы бетин жана салаларды да жууш керек. Бери дегенде 20-30 секунд жууш керек. Агып жаткан сууга чайкоо, таза сүлгү же кагаз сүлгү менен кургатуу. Эгер ушул жөнөкөй эле нерселерди эске алсак, көп оорудан сырткары болуп, өмүрүбүздү сактап кала алабыз. Колдорубуз менен көздөрүбүздү, мурдубузду, оозубузду кармабашыбыз керек. Эң жөнөкөй ыкмалар вирустун жайылтпоонун токтотот. Мындай учурда жеке гигиенага өзгөчө көңүл буруу керек. Дем алуу жолдорунун гигиенасы кездемеге же чыканактын бүгүлгөн жерине жөтөлүш керек же чүчкүрүш керек. Сизде же балаңызда температура, жөтөл же ооругандын башка симптомдору болсо, медициналык кызматкерлерине кайрылуу зарыл. Коронавирусту жуктуруунун алдын алуу колду самын же башка каражаттар менен улам жууп туруу. Жөтөлүп же чүчкүргөндө оозду жабуу, сасык тумоологондордон алыс болуу, эт жана жумурткаларды жакшылап бышыруу, жапайы жана үй жаныбарлардан алыс болуу. Кабатыр болбой уктап тур, Кыргызстандан чыкпай тур, кармасак тартип тазалык, кайрылгыс жака чыкпай тур. Баарына чыдап уктай тур, үйүңөн такыр чыкпай тур, балакет кетсин алыстап, бак-шак жака уктай тур. Самын, кирдин көрөт камын, тазартып дене сергитип, теринин ачатпагын, ден соолугуң чың болсун деп колдонуп жүр дайым. Буруксуп жыты аңсыган самын. Үйдө тур, Кыргызстандан чыкпай тур, кармасак тартип тазалык, кайрылгыс жака чыкпай тур. Үйдө бол жана өздүк гигиенаны сакта. Азаматсыңар балдар. Колуңарды жуугула, ден соолукта болгула.